Бул чыгарылышта мен сиздерге биздин мээбиз кантип тез жана акылдуу иштетүү керек жана ден соолугуңузду, келбетиңизди жакшыртуунун сырлары менен бөлүшөм. Jim Kwik дүйнөдөгү эң алдыңкы мээнин иштөөсү боюнча окумуштуулардын бири. Анын кол алдында эң ийгиликтүү адамдар окшат. Арасында Илон Маск да бар. Азыр мен айткан нерселерге эч ким кайчы пикир жаратпаса керек деп ойлойм. Болгону сиздер бул видеону толук көрүп, анан үйрөнгөн нерсеңизди жашооңузда колдоно баштасаңыз, эч кандай бир сыйкырдуу нерсени издөөнүн кереги жок. Сыйкырдуу нерсе бул биздин мээбиздин мүмкүнчүлүгүн өрчүтүү керек. Жашооңуз өзгөрүүсүн дароо байкайсыз. Анда баштайлы. Терс ойлонууну, кыжалат кылган көйгөйлөрдүн баарын тазалаңыз. Кечке кайгыруудан да айрылыңыз. Анткени сиз бул терс нерселерди кайталаган сайын, сиздин мээңиз эртеңки күнгө ушундай нерсе болуусуна даярдап жаткан болосуз. Ошон үчүн айтышат эмеспи? Корккон адам баш мээсинде 100 жолу өлөт деп. Ал эми күчтүү, эрктүү адам бир эле жолу өлөт дейт. Кээ бириңиздер айтышыңыз мүмкүн. Мен элдин алдында сүйлөөдөн корком деп. Бул айтууңуз менен сиз өзүңүздү андан да корко турган нерсеге тарбиялап жатканыңыз. Биздин мээбиз реалдуу болуп жаткан окуя менен оюбуздагы ойду эч качан айырмалай албайт. Эгерде сиздин башыңызга мээнин иштөөсүн текшере турган аппаратты тагып, текшерип көрө турган болсок, айтайлы, алдыңызда ит өтүп баратат, аны көрдүңүз. Эми аппараттан байкайбыз. Мээнин тийиштүү бөлүктөрү иштеди. Эми ошол эле тапшырманы оюңузда элестетиңиз. Ит өтүп баратат деп. Аппаратта мээнин биринчи кыймылдаган бөлүктөрү кайталанып эле кыймылдады. Бул текшерүүнүн жыйынтыгы биздин мээбиз реалдуулук менен оюбуздагы нерсени айырмалай албайт дегенге келип токтолсок болот. Демек сиздин элестетүүңүз эң чоң курал. Ошондуктан эмнени кааласаңыз, ошону элестетүүңүз керек. Анткени биздин элестетүү ойлорубуз чындыкка айланышына шек жок. Эс алып уктоо бул мээге эң пайдалуу процесс. Ал пайдалуу нерселерди мен 3 бөлүккө бөлүп карайм. Биринчи бөлүктө аз сактоочу эстен узак сактоочу эске алып өтөт. Эгерде ким аз уктаса, ал мээсин өтө зыян акыбалга алып келет. Экинчи бөлүктө эс алып муктоо малында мээ улгайтуучу клеткалардан арылат. Бул нерсени окумуштуулар да тастыктап берет. Үчүнчү бөлүк бизге түш көрүү аябай пайдалуу. Анткени көптөгөн шедевр, дүйнөнү таң калтырган чыгармалар ушу түш көрүү аркылуу келген. Мисалы улуу жазуучу Мэри Шелли Франкенштейндин образын түшүндө көрүп, анан жазган. Пол Маккартни Естедей ырын түшүнөн токуп чыккан. Менделеев химиялык таблицасынын көпчүлүк бөлүгүн түшүндө көргөн. Эленс Хоул кийим тигүүчү машинаны түшүнөн көрүп, өңүндө жасаган. Мээге туура тамактануу шарт. Сиз эмне жесеңиз, келбетиңиз да ошондой көрүнөт. Мээге эң керектүү азыктардын бири черника жемиши жана авокадо. Буларда майлар жана пайдалуу заттар кеңири. Ошо менен кошо кара шоколад да абдан пайдалуу. Бул заттардын баарында маанайды көтөрүүчү касиеттери да бар. Кийинки этап бул таза табият. Ооба, таза табият биздин мээбизге аябай пайдалуу. Мисалы айтайлы, үй жыйылганда же бир кир болгон жер таптаза болуп турса, мээңизге жагат, сиздин маанайыңыз да көтөрүлөт. Бирок мен буга токтолбой элемин. Айтайын дегеним, биздин мээбизге таза аба, шаркыраган суу аябай пайдалуу. Анткени биздин мээбиз айлана чөйрө кир болуп, ошо менен кошо пайдасыз нерселерге мээбиз да толуп калган. Мээңизди сактоону үйрөнүңүз. Ар кандай гаджеттерден, телефондордон. Анткени мээ өзүн өзү сактай албайт. Ар бир гаджеттен зыян нурлар таркап, мээни жабыркатат. Акыркы этап бул мээни иштөөсүн жогорулатуу үчүн жаңы нерселерди үйрөнүү керек.
жаңы жумуш, билим алуу жана ошо менен кошо стресстен алыс болуу. Стресс бул көзгө көрүнбөгөн мээнин душманы. Урматтуу достор, бул Супер Булак каналы. Лайк басып, бөлүшкөндү унутпаңыздар.